Сайыз убагынан бери Араван районунун Төмойн айыл өкмөтүнүн тургундары суунун тартыштыгынан кыйналып келишет. Айыл тургундары арыктан аккан сууну иччү. Анда дагы жамгыр жааган учурда 4-5 күндөп суусуз калышчу. Анткени арыктан аккан суу ылайыка болуп калат эле дешет. Мына постоянно мына каналдан ичебиз. Бул каналда суу Найман көлүнөн келет. Кээ бирден таза келет, кээ бирде бас сел суу аралаш келет. Сел суу аралашып келгенде 3-4 күндөн мына жерде скважиналар бар. Ошол скважиналардан ичебиз. Эми мынтип жергиликтүүлөр Атайын ФС ТС уюмунун проегине катышып, айыл эли жакын арада суу менен камсыз болушат. Учурда тургундар өздөрү кол кабыш кылып, казуу иштери түтүкчөлөрдү орнотуп жатышат. Айтымдарында дагы 15-20 күн аралыгында ар бир үйдүн астынан суу чыгып калат деген ишеничте турушат. Бизде иш башталганга где-то бир 20 күндөй болуп калды. Азыр көөлөп бүтүп калды мына скорпиондор. Шлангдар жатып атабыз. Шлангдар бүтсө көмөбүз эми. Ар бир көчөдөн бирден лидер сайланган, ошолор эми мына көчөдөгү балдарды уюштуруп чыгып, ушу балдар эле өзүбүздүн айылдагы балдар иштеген ушулар. Төмойн айыл өкмөтүндө таза суу маселеси башкы маселелердин бири. Эми мынтип элдин демилгеси менен таза сууга болгон таңкыстык акырындан чечилүүдө. Ар бир үйгө таза суу чыгарылгандан кийин эсептегичтер коюлуп, мыйзамдуу түрдө акча төлөшөт. ФС кому биргеликте чогуу ушул таза сууну үймө бизде өзгөчөлүгү ушу эсептегичтер менен киргизебиз. Жалпысынан эсептегичтер менен киргизип камсыздайбыз. Анан ошол эгерде ушул таза суу системасы толук бүткөндөн кийин бизде Төмойнда таза суу муниципалдык ишканабыз бар. Ошол таза суу муниципалдык ишкана андан ары иш алып барат. Азыркы күндө дагы чогуу биз менен кызматташып атат. Төмойн айыл өкмөтүндө буга чейин жалпы 8 айыл таза суу менен камсыз болушкан. Аталган айыл аймагында 3600дөн ашуун кожолук, тагыраагы 20 миңге жакын калк жашайт. Айымкан Исралы кызы, Маруф Шакиров, Ынтымак, Ош облусу.